Акаев азаттыкты далилсиз каралагандар кийин кечирим сурайт. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев УКМКнын азаттыктын журналисттерине көй жабуу аракети бүтүндөй улуттук коопсуздук кызматынын ишмердигине ишенимди кетирет деген пикирде. Мындан бир жума мурда эле күч органдары жыштык сатуу иши боюнча күмөндүү суроолорго тергөөнүн кызыкчылыгы деп жооп бербей коюшкан. Бул жолу депутаттык комиссияга алдын ала видео даярдап келишкени, азаттыкты каралоого системдүү киришкенин көрсөтүп турат. Коррупция менен эмес, коррупцияны айтып чыккандар менен күрөшөбүз деген ой болсо чоң жаңылыштык. Азыр азаттыкты каралоого катышкан аз убакытта кайра коомчулуктан кечирим сурап калышы толук мүмкүн. Депутат Жанарбек Акаев азаттык медиа мекемеси менен журналист Али Токтаконов бул кылганы үчүн УКМКны сотко берүүгө укуктуу экенин кошумчалады. Экинчи июнда Кытай жараны Саймаитиге байланыштуу жогорку кеңеште түзүлгөн убактылуу комиссиянын отуруму өтүп, жана УКМКнын тергөө башкармалыгынын башчысы Самидин уулу Сагынбек Кытайдын жараны Айеркен Саймаити азаттыктын журналисттерине финансылык каражат берген деген көрсөтмөлөр болгонун билдирген. Айеркен Саймаитинин азаттыктын журналистине канча акча бергенин өзүнөн укканбыз деген эки күбөнүн видео көрсөтмөсү көрсөтүлгөн. УКМКнын бул аракети жогорку кеңештин айрым депутаттары, жарандык активисттер айыптап чыгышты. Булак азаттык KG. Камалып кетсем үй бүлөмө жардам берип койгулачы. Блогер Сыдыман окуя кандай болгонун жана азыркы абалын айтып берди. Сыдыман Кайман аты менен белгилүү болгон блогер Элмир Сыдымановдун учурда соттук иши өтүүдө. Анын айтымына караганда жакынкы күндөрү чечим чыгат. Мындан улам Супер KG порталына окуянын кандай болгонун, учурда эмне болуп жатканын айтып берди. Мен видеодо болгону менин эмнеме каршы аз жаман сөз жазгандарга гана жооп бергем. Ачык айтканда эмоциямды башкара албай сөгүнгөм, аны моюнга алам. Бирок мен Ош, Нарын, Талас, Бишкек деп бөлүп жаруу оюма да келген эмес. Мен ошол билдирүүм аркылуу бирөө жарым жабыр тарткан да жок. Ал видеолор башкалар кесип алып, коомчулукка таратып башташты. Ал тургай ырчылар дагы видеолор менен бөлүшүп башташты. Аларга жаман нерсе болуп кетпесин деп жаза баштадым. Бирок колум менен кылганды мойнуң менен тарт дегендей кылышты. Мен ал учурда милициядан, мыйзамдан корккон эмесмин. Коомчулуктун пикиринен көчүүгө баса албай каламбы деп коркком. Андан кийин эле Ички иштер министрлиги УКМК тарабынан үйгө чакыруулар келе баштады. Ал тургай үй бүлөмө дагы коркутуулар болуп баштады. Анда мен Алматы шаарында жүргөм. Анан эле өзүм эле колго түшүп берейин дегенди ойлонуп, чек арадан өзүм эле кармалдым. Ал жерде мени Ички иштер министрлигинин кызматкерлери, сыртта УКМКнын кызматкерлери күтүп турушту. Ал жерде эки кызмат меники сеники деп талашты окшойт. Акыры Октябрь РИБинин кызматкерлери мени алып кетишти. Буга чейин УКМКнын кызматкерлери келесиң түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кечирим сурап, балким айып пул төлөп кетесиң дегенде кылышкан. Бирок мени Ички иштер министрлигинин кызматкерлери 313 беренесине коюп, убактылуу кармоочу жайга киргизишти. Анан эле баш коргоо чарам каралып, 2 айга камалдым. Мамлекеттик чактоочу эч кандай жардам берген жок. Өзүмдүн дагы бул 2-3 күндүк окуя баары ордуна өтүп кетет. Кайра Алматыга кетем деп ойлодум. Ал тургай үй бүлөдөгү ызы-чуу да токтойт деп үмүттөнө болдум. Анан эле камалдым. Же эч нерсе билбейм, же эч нерсем жок. Анан энем чуркап кайрылуу жасап, өлкө башчыга дагы кайрылды. Ошол адамдын жардамы тийдиби билбейм, мен үй камагына чыктым. Ошондо эми баары бүттү деп ойлосом, көрсө сот деген нерсе турбайбы? Мен мыйзам, сот деген нерсе боюнча түшүнүгүм жок болчу. Миң сомдун аянан ажал таап, аялын өлтүргөн эркекке өкүм чыкты. Үй бүлөдөгү чырга эркек кишинин катып койгон акчасынын табылбай калышы себеп болгон. Аялын оорукананын жандандыруу бөлүмүндө 9 күн жатып кайтыш болгон. Жарандык никедеги аялын өлтүргөн эркек киши 7,5 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу жогорку соттун расмий сайтында жарыяланды. Өкүмгө ылайык окуя Чүй облусундагы шаарлардын биринде болгон. Үйгө мас болуп келген айыпталуучу келинчеги менен урушуп, аны каттуу сабап койгон. Чыр-чатактын келип чыгышына үй ээсинин дасторкон астына катылган 1000 сомун таппай калганы себеп болгон. Соттун отурумунда шектүү күнөөсүн толук мойнуна алып, төмөндөгүдөй көрсөтмө берген. Ал күнү аялым экөөбүздүн тең арактан башыбыз ооруп турган. Мен андан мурда берген акчаны жана короого коюп койгон жезди сурасам жок деп жооп берди. Ачуум келип, аны бир жолу эле бетке чаап жатып алгам. Бир аз убакыт өткөндөн кийин таанышым келип 500 сомго кык жүктөшүп койчу дегенден ошол жакка кеткем. Кайра келсем аялым короодо жатыптыр. Байкасам жүрөгүнүн согушу сезилбейт. Дароо дарыгерлерди чакырткам деген ал. Баш мээси катуу жабыркаган аял оорукананын жандандыруу бөлүмүндө 9 күн жатып кайтыш болгон. Сот айыпталуучуну 7,5 жылга эркинен ажыратып 90 000 сом айып салды. Булак Спутник KG. Атамбаевдин баласы шофер атамдын эң жакшы көргөн баласы болчу.
Шофер атамдын эң жакшы көргөн баласы болчу деп Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейтек Атамбаев журналисттердин бирине интервью берип жатып билдирди. Бул Саттардын уулу Икрамжан Эмилянов. Ушул киши менен менин эң көп убакытты өткөрдү. Бул чындык, биз менен жакшылык жамандыктарда жолукчу. Ошол убакта убакыт болсо кээ бир саясатта болуп жаткан нерселерди айтып калчумун. Тамашага салып кабыл алчу, маанайы жаман болсо кагып салчу. Атамдын эң таасирдүү досу өзүнүн партиясындагы фракциянын лидери болчу. Ошол кишиге канча жардам берди, түрмөдөн да куткарып калды. Азыр бир жерден окудум. Ал Атамбаевдин убагында куугундук жегенин айтып жатат. Анын айткан сөздөрү калп, деди Сейтек Атамбаев. Булак Супер KG. Чечмедеги булактын аймагына эки өлкөнүн күч кызматкерлери көзөмөл кылууда. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына караганда, Баткен облусунун Кадамжай районунун Чечме жергилигиндеги чек арада Кыргызстан менен Өзбекстандын укук коргоо органдары чогуу кайгыл жүргүзүп жатышат. Ага ылайык аймактык чек ара кызматкерлери да күчөтүлгөн тартипте иштешүүдө. Эки өлкөнүн чек арачылары эки тараптан укук коргоо органдары менен бирге мамлекеттик чек араны бузуу, чыр-чатактарды болтурбоо жана алардын күчөп кетишин алдын алуу иштерин жүргүзүп жатышат. Учурда Кыргызстан менен Өзбекстандын чектеш аймактарындагы кырдаал туруктуу. 31 майда Кадамжайдын Чечме айылы менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын ортосунда булак талаштан катуу жаңжал чыккан. Чатактан Кыргызстан тараптан 25 адам түрдүү жараталган. 2 адамдын абалы оор. Өзбекстанда 187 жараны жарадар болгонун кабарлады. Булак Азаттык KG. Алайда балык улоого барган 45 жаштагы киши тогуруп каза болду. Маркум бир тууганы жана кошунасы менен балык улоо үчүн Кара Суу районунун Шарк айылынан Алайдагы Кызыл Суу дарыясына барган. Ош облусунун Алай районундагы Коңур Төбө айылы өкмөтүндө Кызыл Суу дарыясына балык кармоо үчүн барган 45 жаштагы киши тогуруп каза болду. Маалыматты облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев тастыктады. Анын айтымында окуя 1-июнь күнү саат 18:30 чамасында болгон. Балык улоого баргандар ага ини жана алардын кошунасы экен айтылды. Маркум кайырмагын суудан алып чыгуу үчүн каттуу тартканда жогорку чыңалуудагы электр чабалгысы тийип кеткен. Чубалгы үзүлүп, кайырмак суу болгондуктан аны кармап турган кишини тогуруп, ал окуя болгон жерде каза болгон. Жакындары анын соттук медициналык экспертизадан өткөрүүдөн баш тартып сөөгүттү алып кетишкен. Бирок сөөгкө сырттан гана байкоо жүргүзүлгөн. Натыйжада ал токко урунуп, жүрөгү ошол замат токтоп калгандыгы аныкталды. Бул факты райондук милиция тарабынан кокустук катары катталды. Булак Спутник KG.